Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыккан дагы бир тамды тартып бермекчимин. Бул тамдын дареги аябай инфраструктурасы аябай жакшы. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Номер 7 мектепти билесиздер. Мынакей Оторбай көчө машиналар өтүп аткан көрүнүп турат. Оторбай көчөнүн Тельмана жана Кирова көчөнүн ортосунда Тельмана менен түшүп келип туруп эле күн чыгышка кайрылганда сол жак бетте мына ушул 4-чү там. Бул жакта туугандар ушул номер 7 мектеп жанында, наркы болсо номер 6 мектеп жана ошондой эле жанына чоң садик салынган баарыңыздар билесиздер. Бул жагы болсо номер 9 мектеп. Базарга болжол менен 1,5 километрдин тегерегинде. Некрасова көчөсү мурдагы аты, азыркысы Жоробек Койчукулов атындагы көчөдөгү мына ушул там сатка чыгып жатат. Бул жакта да мен силерге баса белгилеп айтайын. Канализациясы центральный, водопровод центральный. Мындайча айтканда бул үйдүн инфраструктурасы жана ошондой эле водоканал, водопроводторундагы сөзсүз түрдө эске алыңыздар туугандар. Мынакей ушул там жалпы аянты сотых 6 сотых, үйдүн квадраты болжол менен 140 квадраттын айланасында. Анда эмесе мен ичинен баштап берейин, анан огород жакка өтөбүз. Бул жагы оң жагындагы местерге биринчи тартып берип коеюн. Бул жагы склад экен, ичинде погреби менен. Азыр бул жагы жабык экен. Бул жагы болсо баня экен. Огородко азыр чыгабыз. Үйдүн ичине кирели анда эмесе. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына киргенде эле бул жери прихожка, бул чечет. Оң жагынан баштайлы анда эмесе. Оң жагы бул жагы кухня. Болжол менен 40 квадраттын айланасында ушул эмеректерин да калтырат экен. Отоплениясы өзүңүздөр көргөндөй ток менен дагы, от менен дагы жылыйт. Андан кийин нары солго киребиз. Солго киргенде бул жагы мына ушундай душоваяна кирген жери, бул жери раковина бар экен. Душ туалети бул жагында. Мынакей. Андан кийин киргенде бул жагында холл. Холлун размери болжол менен 4x5. Түз киргенде бул жагында бир спальный бар экен. Бул спальный, чакан спальный. Размери 4 бул дагы бир 4x5, жалпы 20 квадрат. Бул жагына кирсек залы. Залында ремонт бар экен, төбөсү натяжной потолок. Жана ошондой эле бул жактары обойлору. Залдын размери менимче 5,5 5,5 болжол менен 35-40 квадраттын айланасында ушул кухонный гарнитурларды да калтырышы мүмкүн. Бул залдан нары түз киргенде бул жагында дагы бир спальный бар экен. Бул спальныйдын размери 3,5 бул жагы бир 6. 18-20 квадраттын айланасында. Үйдүн ичи ушундайча, огородчаны тартабыз анда эмесе. Огородунда алмалары, алмабактары жакшы экен, алмалары аябай алган экен. Жалпы 1, 2, 3 түп алмасы, ошондой эле алчалары бар экен. Бул жагында очоккана, мынакей туугандар, бул жагында тооккана, сарайы. Үйдүн артынан көрүнүшүн тартып берип коеюн сиздерге. Бул жагында гаражын тартып берели, гаражы да бар деп атат. Эшиктин алдында ушундай бир жүзүм багы да бар экен. Бул жагы гараж. Гараж, ошондой эле бул жагы отункана, көмүркана экен. Бул жагында да сарайы бар экен. Трехфазга кирген. Бул жагында роза гүлдөрдү көрүп турасыздар, кирип келатканда. Жакшы көрүнөт экен. Баасына көңүл буруп коюңуздар анда эмесе. Баасын $30,000 сурап жатышат. Эгер бул тамды кимдер жактырган болсо, төмөндөгү экрандагы номерге чалыңыздар.
Биздин каналга лайк басып койгонду унутпаңыздар. Жана группаларга таркатып бизге жардам берип коюңуздар. Келерки чыгарышка чейин ассаламу алейкум баарыңыздарга.